Дарыгердин жаңылыштыгы. Бир жолу Улукман аким көчөдөн өтүп баратып, алдыда бараткан кыздын тез-тез кан түкүрүп баратканын байкап калат да, ага кызыгып артынан түшөт. Кыз кып-кызыл түкүрүнүп бара берет. Анан бир дарбазадан үйүнө кирип кетет. Артынан табып да кирет. Үйдөн кыздын атасы чыгып, атактуу дарыгерди таанып, ыза-турмат менен үйүнө киргизет. Сөз ортологондо Улукман аким тигил үй ээсине анын кызы оору экенин, кан түкүрүнүп калганын, мындай тез-тез кан түкүрүнгөн адамды сакайтууга ылаажы жоктугун айтат. Бул кепти ары жакта аңдып турган кыз да угуп калат. Угаары менен ал калтырап, титиреп, жыгылат жана ошол бойдон оңоло албай бу дүйнө менен кош айтышат. Бир нече күндөр өтүп, кыздын атасы менен табып кайрадан учурашып калат. Таксыр табып, кызым айыкпас дартка чалдыкканын кандайча билдиңиз? Деп сурайт кыздын атасы. Кызыңыз көчөдө келе жатып, тез-тез кан түкүрүп жатканын көрдүм эле, дейт табып. Бул сөздү угуп, ата маңдайын ургулайт да, ыраң башы куп-куу болуп, бир аздан кийин: аттиң. Эми билдим. Ошол күнү кызым кып-кызыл шаатыт жеп жүрбөдү беле? Оозунан түкүргөнү кан эмес, ошол шаатыт шербет эмес беле? Деп башын чайкайт. Ошенткенде Улукман аким жаңылышканын түшүнөт жана маркум кыздын атасынын астына тизе бүгүп, чөк түшүп, кечирим сурайт. Сиз мага жана менден кийинки урпактарга чоң сабак бердиңиз. Бир сөз менен соп-соо адамды өлтүрүп салуу же ооруп жаткан кишини бутуна тургузуп жиберүүгө болорлугун көрсөттүңүз.